Эми биринчиден бул чек ара такталган эмес. Биздин аймак чоң. Экинчиден биз Карабак айылы 3 жагынан тең Тажикстан менен чектешет. Чектешкенде да өтө тыкыз, бир арык, бир лоток, бир канал, бир дубал менен чектешет. Эми бул жерде чек арачыларга да кыйын контролдош. Аймак чоң, анан баягы чек ара тилкеси да чоң. Эгерде чек арабыз такталган болгондо анда чек арачыларга да тосконго шарт болот эле. Азыр эми бизде көп болгондугунун себеби ушу чек ара такталып бүтсө токтомок да бул. Эми сиздер элдердин арасында ушул бир түшүндүрүү чараларын жүргүзүп, Элдердин арасында мечиттерде имамдар менен биргеликте эл чогулуш кылып, контрабанда кылгандарга эми мурда баягы неме боло электе, ызы чуу чыга электе кылганыча кылып алдыңар, тойгонча тоюп алдыңар. Эми кылбагыла, мамиле бузулган азыр. Ошого жараша кылгыла деп элдерге түшүндүрүү иштери чогулуштарда айтылып атат, мечиттерде айтылып атат, именно өздөрүгө да айтылып атат. Бирок именно өздөрүгө айтылганда биз мыйзам чегиде контрабанда кылган болсок, штрафын төлөп чыгып атабыз. Мына штрафын төлөп чыктым. Мыйзам чегиде төлөп чыктым. Силердин ишиңер болбосун. Бул менин жеке ишим. Менин ишим органдын иши. Мен органга түштүм, органга төлөдүм, чыктым. Ишиңер болбосун. Бирок силер адамдык немеңер кетти деп элдер бетиге айтса, ишиң болбосун деп коркутууларга барган да. Эми элдер айтып, мындан натыйжа чыккан жок. Эми көп айтат, сырттагы элдер айтат, көчүрүп жибериле деп. Муну көчүрө албайсың да, мыйзам жолу менен. Кантип көчүрөсүң? Ол самосуд болбойт да. Эми мыйзам чегиде бир чечимдер чыгарыла деп бизге жокорактан сунуш бергиле деп мага сунуш жаз деди. Мен сунуш жаздым мага. Мен сунушум ГКМБда да турса керек, тапшырганбыз. Эгерде мамлекеттик кызматкер ошого аралашкан болсо, жогорку мера берилсин. Кылмыш үстүндө болгон болсо, ошол жерде курал колдонуп атылсын дедик. Акимияттын чогулушунда дагы эмнеге токтобойт деди. Мен айттым, атыш керек деди. Курал колдонуп, ошо колдонуп аткан кишини атыш керек, анан токтойт. Ошо адамдын өзүнө курал колдонуш керек. Жок дегенде машинасына колдонуш керек. Жок дегенде курал менен атыш керек. Атылбаса токтобойт дегенбиз. азыр жазасы жеңил болуп атат. Азыр жаза жеңил. Мисалы, бир спринтер 100 менен колго түштү дейли. Штрафы 5 жашык 100. 5 жашык 100 тапшырат дагы, калган 300 жашыгын алып барып Бишкекке сатып жүрдү. Эми акыркы күндөрү машинасы конфискация болду да. Бирок ошондой болгон чакта дагы азыр биздин айылда канча машина конфискация болсо, ошо конфискация болгон машиналар кайра чыгып, элдин көзүнчө минип жүрөт. Минип жүрөт азыр конфискация болгон машинаны кайтып минип жүрөт да. Кайтып сатып алдыбы, төлөп алдыбы, кайсы жол менен болсо дагы элдин көзүнчө эч нерсе болбогондой эле жүрөт да. Анан контрабанда кылгандар кылып атат. Эми контрабанда кылган киши жалгыз өзү кыла албайт да. Муну эгерде чек арачы тосом десе, чымчык өткөзбөй тосса болот. Органдар тосом десе, чымчык өткөзбөй тосса болот. Демек, бардык нерсе аралашпы дейбиз да. Себеби аралаш болбосо кыла албайт да. Эми бир эки жолу биз чек арачылар менен бардык. Чек арачы турган жерде 5 метр жерде постоянный постто бир солдат турат. Постоянный тура турган 24 саат тура турган солдаттын орду. Ошондон бир 5 метр жокоракта түндөсү жамгыр болгон экен, машинанын изи келген, Тажикстан жактан машина изи келген, лотокомдой таккаган экөө окшош кылып. Анан биз күлдүк анан. Бул эмне болгон? Кеч жамгыр болбогондо бул иш түшпөйт десек, кыргыз бияктан келип машина жууптур дейт. Тажикта жууду биягдан десе күлүп жүгөрлөр да. Ушундай окуя болуп атат, эми. Жамгыр болбогондо бул иш түшпөйт деп. Мындай окуя көп да. Демек, эгерде ошо чек арачы 5 метр турган чек арачы угат керек болсо өзү ташышы да мүмкүн да, туура. Бул жерде аралашта өздөрүдөн болбосо, мисалы биздин погран застава дагы өтө баягы күчтүү застава да. Бу жерге командир застава болом деген кишилер көп да, себеби кандайдыр бир пайда барбы же жокпу, эми органдар чечет да муну. Эгерде ошол чек арачылар өткөзбөйм десе, өткөзбөйт. Эл чогулуп, акча жыйып, дронда алып бердилер. Ошо дрон менен бир эки кылмыштарды тутту. Эми ким билет, адам баласы экенбиз, баарыбыз адам баласы экенбиз, инсан экенбиз дагы мүмкүн алданып калып аткандар бардыр. Себеби биздин чек арачыларга, биздин чек ара кызматынан башка жактан келген кызматчылар да кызмат кылат да. Чек арачынын өзүнүн составы дагы эмес, чек арачылар бар да кошумча. Мүмкүн ошолордон бардыр.
Эми билип болбойт да азыр кандай болуп чыгат. Эми колго түшкөндө орган өзү иликтеп, тактап, тергөөчүлөр тактаса, эми ошолор чечет да чечим чыгат. Анан Телефонуңузду ачып турасызбы? Чаранын сөзчүгү. эми мына сиздер өзү жалпы Карабак айыл өкмөтү Тажикстан менен канча километр чектешесиздер? Бир общий бир 10 километрдей да, мындай үйлөр жакын жерлер 10. Мисалы Карабак Дөбө айылы почти түндүк жагы толук чектешет. Карабактын чыгыш жагы, түндүк жагы, батыш жагы толук чектешет. Кызыл Белдин түндүк жагы чектешет. Достуктун кругом чектешет. Эми бизде чектешкен чек ара көп. Эми Тажикстан жагы көрсөң, Тажикстандын солдаттары биздин солдаттарга караганда көбүрөөкпү, чек арачы кызматчысы көбүрөөкпү? Алар жакын турат. Биздин солдаттар алыс турат. Мүмкүн биздин солдаттар азыраак чек арада дагы. Анан эми канча ошол чек ара өтө турган, контрабанда өтө турган канча точка бар? Болжолду өзүңүздөр Болжолду эми бизде болжол жок. Эсепсиз. Эсепсиз точка. Себеби талааларыбыз кеңири. Бул үйлөрдөн гана өткөн жерин эсепке албай, талаалар дагы бош да. Талааларда чыйыр жолдор көп. Бул айылдын ичинен да өтөт деп, айылдын эмес сырттан да өтүп кетиши мүмкүн. Мына биягы чоң талаага чейин. Биягы Кызыл Белге чейин. болду, эмне болду деп атышат. Кечки окуяны мен азыр уктум, сиздерден уктум. Анан мен сразу бияка кирдим, сурадым. Мына эже отурат, эженин балдары болот. Эми кечки окуяны эмилик дейбиз, эми көрөбүз да кандай болгонун. Эмне жүктөрүлдү? Эмне жүккенин да билбейм, мен кабарым жок бул жөнүндө. Азыр мен буларга кирдим, алар тергөө болуп атат, биз айта албайбыз деди. Бул эжеден сурасам бул да билбейм деди. Эми тергөө чечет да. Түнкү саат 12-де болгон окуя.